2019 жылдын аягында Кытайдын Ухань шаарында пневмония оорусун алып келген жаңы коронавирус ушунчалык тездик менен жайылып, адегенде Кытайдан анан башка өлкөлөргө эпидемияны алып келди. Апрель айынын ортосунда Кытайда вирустун жаңы учурларынын катталуусу азайып, ооруну жеңдик деген үмүттө Кытай эле жай турмушка багыттала баштаган. Бирок бул көпкө созулган жок. Из Китая приходят неутешительные известия. Там, похоже, началась вторая волна эпидемии. Учурда Кытай коронавирустун экинчи толкунун баштан өткөрүп жатканын дүйнө окумуштуулар айтышууда. Оорунун негизги очогу болуп, бул жолу Кытайдын түндүк чыгышындагы Харбин шаары болуп калды. Бул аймакта 58 адамдан COVID-19 илдетинин жаңы учуру табылган. Бүгүнкү күндө аймак толугу менен курчоого алынып, адамдардын жана транспорт каражаттарынын ары бери каттоосуна тыюу салынды. Акыркы аптада Кытайда 313 ооруган жаңы учур аныкталып, алардын көбү чет мамлекеттен келген жарандар болуп чыккан. Россия, Европа, АКШ учурда пандемия жогорку чегине жетсе, Кытай жана башка Азия өлкөлөрүнүн өкмөтү коронавирустун экинчи толкунан кантип сактануу керек экенин ойлонушууда. Түштүк Корея, Тайвань жана Сингапур коронавирусту кышында эле жеңдик деген ишенимде акырындык менен жай турмушка өтө баштаган. Бул эртелик кылганын убакыт көрсөттү. Эми бул мамлекеттерде COVID-19 илдети менен ооруган учурлар тездик менен көбөйүп, кайрадан чектөөлөрдү киргизүүгө аргасыз болушууда. Хуашань Шанхай ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жетекчиси COVID-19 илдети дарылоо боюнча эксперттик топтун башчысы Чан Вэньхун буларды айтат. Адамзат бул жайда коронавирус менен толук күрөшүп бүтө албайт. Ноябрь айында илдеттин экинчи толкуну болушу мүмкүн. Чыгыш Америка, түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн көбүндө коронавирус оорусунун кулаш жаюусу байкалууда. Ошон үчүн математикалык модель боюнча алсак, кыш келери менен вирус кайрадан жанданып, бардыгы үйдө отуруп чектөөлөргө баш ийүүгө туура келет. Биринчи эпидемия толкунунан алган тажрыйбабыз менен кезектеги толкунду жеңүүгө оңой болот деп ишенем. АКШда да дүйнө элинин үшүн алган коронавирус пандемиясынын экинчи толкуну кыш айларында болушу мүмкүн деген божомолун ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун жетекчиси Роберт Редфилд билдиргенин дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Кышында биздин өлкөгө вирустук чабуул болушу мүмкүн. Бүтүрүп жаткан бул оорунун экинчи толкуну азыркы биз күрөшүп жаткан коронавирустан да күчтүү болушу күтүлүүдө. Бул инфекциянын экинчи толкунунун күчтүү болушунун себеби оору кышкы сасык тумоо башталган убакытка туура келет. Жаңы вирусту алдын алуу боюнча профилактикалык вакцинанын жоктугу оорунун экинчи эпкинин алып келүүсү толук ыктымал дешет адистер. Учурда экинчи толкундун так мезгилин айтуу кыйын. Бул вирустун өзгөчөлүгүнөн жана саламаттыкты сактоо системасынын абалынан көз каранды экенин орус окумуштуулар айтышат. Вирусолог, медицина илимдеринин доктору Дмитрий Еделеев буларды белгилейт. Китайские врачи говорят о том, что возможно переболеет каждый шестой ранее болевший коронавирусной инфекцией, поэтому заболевших будут тысячи, десятки тысяч, и не исключена третья и четвертая волна. Дүйнө окумуштуулары COVID-19 илдетинин кезектеги толкуну сезондук грипп менен дал келип, оор өтөрүн белгилешет. Эки вирус менен бир учурда күрөшүү дүйнө мамлекеттеринин саламаттыкты сактоо системасына да аябагандай оорчулук алып келерин эскертишүүдө. Кыргызстанга экинчи вирустук чабуул качан келери белгисиз, бирок буга өлкө даяр болушу керектигин вирусолог профессор Рыспек Нургазиев айтат. Бул коронавирус башка дагы вирустук ошол вирустар менен, ошол грипп менен чогуу башталып кала турган болсо, анда оор болушу мүмкүн да, себеп дегенде организм анда бир коронавирус менен эмес, экинчи вирус менен күрөшүп, ошондо оор өтүп калышы мүмкүн да. Ал эми дүйнөлүк эле ошол өтө күчтүү борборлор айткандай, 40-50% оорунун эч кандай белгилери жок түрдө өтүп атпайбы. Анан алар ошол антителосын текшергенде эле булар уже коронавирус менен мурун ооруган экен деп аныктап атышат да. Эгерде азыр ошондой биздин арабызда дагы оорунун эч кандай клиникалык жок, жеңил өткөндөр көбүрөөк болсо, мисалы үчүн, анда балким биз ошо билинбеген менен бир бирсен мындай ошол вирус өтүп, мындайча айтканда табигый жол менен эмес мындай иммундашып, эгерде ошондой антителор болуп кала турган болсо, анда жеңил өтүшү мүмкүн. Коронавирустун экинчи толкуну сезондук грипп жана жаңы вирустун бир учурга дал келиши дүйнө мамлекеттеринин саламаттыкты сактоо системасына да аябагандай оорчулук алып келерин дүйнө окумуштуулары эскертишүүдө. Улуттук илимдер академиясынын биотехнология илимий изилдөө институтунун директору Асанкадыр Жунушев коронавирус илдети менен күрөшүүдө мамлекет эмнеден аксап жатканын көрсөттү дейт. Ал эң биринчи кезекте Кыргызстанда модулдук лабораторияларды курууга көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Мен айтып атам азыр тиги жана коопсуздук лаборатория жок экенин көрбөдүкпү биз. Эгер багы Канада куруп берем деген чоң лаборатория болгондо мынчалык оордуп келмек эмес да. Башка изилдөөлөр жүргүзмөбүз. Бирок менин оюмча ошол чоң лабораторияны кийин өзүбүз кармап турганда да көп каражат керек да. Ошон үчүн азыр болбой калганына деле туура көрүп атам. Азыркы сунуш мындай болуп атат. Азыр ошо модульный биологиялык коопсуздук боюнча 3-чү деңгээл боюнча модульный лабораториялар бар да. 1-2-3 киши иштей турган. Ошол арзан түшөт Кыргызстанга. Ошонун бирөөнү жасап академияга коелу деп атабыз. Академиянын биздин институттун экспериментальный базасы бар. Ошол жерге коюп, качан керек болгондо медиктер дагы, ветеринарлар да, окумуштуулар да келип, ошол лабораторияда жумуштарын аткара бериш керек да, токтолбой. Дүйнө мамлекеттеринин көпчүлүгүндө ошол эле Кыргызстанда карантин жарыяланып, оорунун жайылуусун токтотууга мүмкүн болду. Мындан ары дагы ар бир жаран өзүнүн жана жакындарынын ден соолугу жана өмүрү үчүн жоопкерчиликти сезип, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди адатка айлантуусу керек дейт вирусолог профессор Рыспек Нургазиев. Жоопкерчиликсиздикти мындан ары биздин мындай аң сезине чыгарсак керек. Ар бир адам өзү үчүн, өзүнүн үй бүлөсү үчүн, жакындары үчүн, коллегалар үчүн биз абдан жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Карантин бүткөндөн кийин баягыдай тиги чоң тойлорду алынча токтотуш керек. Чоң жыйналыштарды токтотуш керек. Эгерде эки жака чыгып, мындай бири менен 20-30 киши топтолгондун баарын акырындык менен токтотушубуз керек да. Ошондо дагы мына карантин учурундагыдай эле биз социалдык аралыкта атпай 1,5 метр, баягыдай кол кармашып, баягыдай кучакташып учурашууну баарын токтотушубуз керек да. Бул эми келечекте биз бул коронавирусту башка инфекцияга эле бул өзүнчө бир мындай культура болуп калыш керек да. Качан элгетеден ата-бабалар мисалы үчүн бири менен тиги өбүшүп учурашчу эле. Колдорун жаксакка бурун алып туруп эле саламатсыз деп учурашпойчу эле. Мына азыр ошол мынабеки карантин учурунда кандай кылып атсак, карантин ачылгандан кийин дагы ошол жашоо менен акырындык менен жашап кетишибиз керек да. Белгилей кетсек, коронавирус кырдаалын изилдеген Джон Хопкинс илимий университетинин акыркы маалыматында дүйнөдө азыр 3 миллионго жакын адам бул илдетке чалдыгып, 200 миңге жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда 30-апрелге чейин 4 шаар жана 4 райондо өзгөчө абал режими, калган аймактарда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Карантин мөөнөтү андан ары узартылабы же жокпу азырынча белгисиз. Рахат Кыдыр Токтоева, Биринчи радио.